Азыркы учурда акчам эмес, эм болсо деле бергим келет. Сиздерден сураныч, көп түкүрсө көл болот. Кайдыгер карабай, эртелетип жардам берип койсоңуздар. Ушул ооруга чалдыккандан бери муктаждык жаралып жаткандыгы үчүн кол сунуп сиздерден жардам сурап жатам. Чоң рахмат баардыгыңыздарга. У нас болен папа. Он очень сильно болен, и ему нужна операция очень скоро. Я бы хотел, чтобы папе стало лучше. Пожалуйста, сделайте так, чтобы папа выздоровел. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Менин атым Жунусбаев Марат. 43 жаштамын. Бул илеттин билгениме 1,5 айдын убак болду. Суу толуп баштаганына ошо 1,5 ай болду. Бул азыр экинчи жолу толкон учуру. Бул суу толгондон бери түнкүсүн жакшы уктай албайм. Көпкө баса албайм. 20 метр бассам энтигип аба жетпей калат. Бул ооруну кандай десем, мекендештериме, кыргыз элиме айтат элем, бул оору менен оорубаңыздар. Баардык кыргыз элиме бул ооруну каалабайт элем. Бул оору менен ооругандан кийин баягы көп кыйынчылыктар башыңмындай ойлодум, неметип калат экенсиң. Азыркы учурда ушу балдарымдын тагдырын ойлоп, эртеңки күнү атасыз калабы деген ойлор жаралып да калат экен башыңда. Азыркы учурда мага донор болом деген, Кудай кааласа, бир тууган карындашым ушу өзүн мен болом деп мага аябай неме кылып, күйүп, бышып баардык даярдыктарды көрүп атат. Ооруга чалдыккандан бери карындашым аябай чуркап, изденип, ушу кайрымды бол коомуна кайрылып, ушуну мага айтып, мына жакшырып аткан адамдарды барып операция жолу менен ден соолугун түздөп келип аткан адамдарды көрсөтүп, мен дагы Кудай кааласа ошолордун катарында болуп жакшырып келем деген ойдомун. Кудай кааласа, Аллахым шыпа берген болсо, ошол адамдардай эле келип, баардык бир тууган кыргыз элимди, баардык бала чакамды сүйүндүрөм деген чоң үмүтүм. Урматтуу кыргыз элим, мекендештерим, баардыгыңыздардан буюрса ушул мага деген кичине болсо да салымыңыздарды кошуп кетесиздер деген үмүттөмүн. Сиздерден үмүтүм аябай чоң. Жана ошондой эле баардыгыңыздарга Аллахым ден соолук берсин, бакубат жашоо берсин баардыгыңыздарга. Сиздерге кол сунганымдын себеби ушул ооруга чалдыккандан бери муктаждык жаралып жаткандыгы үчүн кол сунуп сиздерден жардам сурап жатам. Чоң рахмат баардыгыңыздарга. Мен бир тууган карындашы болом. Менин жалгыз эле байкем бар. Биз кичинекейибизден чоңоюп, мага ата, апа, байке, эже баардыгын заменять этти. Мен кичинекейимден чоңойткон. Мен өтө жакшы көрөм. Азыркы учурда акчам эмес, эм болсо деле бергим келет. Азыр мен донор болуп, байкемдин жанын сактап калгым келет. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден сураныч, кайдыгер карабай, канча болсо дагы, аз болсо дагы, көп болсо дагы жардам беришиңиздерди суранам. Себеби убакыт аябай аз. Биз
бул операцияны ылдамдатышыбыз керек. Сиздерден сураныч, көп түкүрсө көл болот. Кайдыгер карабай, эртелетип жардам берип койсоңуздар, бир адамдын өмүрүн сактап калганга иштениште турамын. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мына сиздерге кайрылуумдун себеби аябай убактыбыз ушунчалык таар болуп, Куда балам Мараттын ден соолугуна байланыштуу Индияга барып, боорун алмаштыруу болуп жатат. Аябай шашып акча жыйноо болуп жатат. Бул баланын ата энеси жаш кезинен өтүп кеткен кудаларым. Эми ушул бунун 3 чырпыктай балдарынын Мараттын турмушу кайталанып калбасын деп, карапайым элим, кайрымдуу элим, сиздерден кайрылып олтурабыз. Аябай убактыбыз ченелүү, Мараттын абалы өтө оор, күндөн күнгө убактыбыз аз болуп, саналуу гана күндөрүбүз болуп атат. Колдон келген жардамыңыздарды бериңиздер. Аллахым сиздерге, бизге бир тыйындам жардам берсеңиздер, сиздерге миң эселеп берсин. Укканыбызда эле мен өзүм берейин дегем, өзүмдүн боорумду берейин деп десем, мен өтүмдү алдырганмын. Анан жашым дагы 60ка чыккан үчүн меники болбойт экен. Анан келинимдики гана туура түшүп атат. Ал эмес менин кызым, балам деле берейли деп атабыз да. Эми бул мусулмандык, адамдык парыз го эми. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, замандаштар. Бүгүнкү күндө аты жаман оорулар чындыгында мындай айланабызда көп адамдардын тынчын алып, татынакай жашап аткан, жашоосуна бүлүк салган учурлар жүздөп саналып атат. Бирок мындай учурда кайдыгер карап коюштуктун өзү туура эмес болуп турат, достор. Азыр мына ушул жерде турган агабыздын карындашы мынакей ушул Нурка улам байланышып, Азамат байке, менин көп дагы эмес, жалгыз бир агам бар. Ушунчалык сонун инсан, ал агам жашаш керек. Азамат байке, мен болгон аракетти жумушуп атабыз. Сиздин дагы бир көмөгүңүз керек. Туура жол көрсөтүп, бизди адаштырбай, жакшы барып келишибизге себеп болуп бериңизчи деп, телефонумду тындырбай, кайра чалып аткандыгынан биз бүгүн азыр мына ушу сиз көрүп турган больницадабыз, республиканскийде. Бул жерде агабыздын акыбалын айтпасак да көрүп турасыңар, достор. Мындай акыбал. Бул ичке суу толгондочу, достор. Могул уже ич катуу толгондон суу дем алдырбай, адамга аябай бир эмени жагдайды жаратат да. Ошон үчүн бул акыбалды айтпасак да көрүнүп турат. Убактан уттурбай кол сунайлычы, достор. Мондай Жаңыл мырзадай кыргыздын кыздары болгон, бирок мына азыр мындай ушул денесинде турган бир органды берип, агам жашаш керек деген кыз бала болсо да мындай кадамга барып аткандыгы үчүн жөн гана рахматыбызды айтып, анан ал менен эле тим болбостон колуңузда турган 1000 сом болсо ошонун 100 сомун бергенге дегеле ашык көрбөңүз, достор. Мындай дарт эч кимдин үйүндө болбосун. Эч кимдин агасы, атасы, энеси кыйналбасын, жакындары, уул кыздары. Мен ушуну айтмакчымын. Ошон үчүн карындашым, Аллах сенден ыраазы болсун. Мына Кудай буйрса, байке сиз көп кыжалат болбоңуз, буйрса мен ишенем, мына бүгүнкү бизди көрүп турган мен кыргызмын деген кыргыздын уул кыздары дегеле кыйынчылыкта кыргыз бири-бирин таштабайт дегенинге бүгүн канча адамдардын жакшырып келет. Ошолордун катарында жакшырып, жанагы тапкан 3 балаңыздын жакшылыгын көрүштү насип кылсын. Биз тилектешпейбиз, Кудай буйрса, байке. Анан мүмкүн болушунча намаздарда көп дуа кылып койгула, достор. Намаздарда көп дуа кылып койгула. Мунагул видеону көбүрөөк бөлүшүп, ушундай бир күчтүү бир аракетте бирге болуп берип койгула. Кудай буйрса, агабызды жакшырып келгенден кийин дагы и баргандан келгенге чейин карабыкты сиздерге биз маалымат берип турганга аракет кылабыз. Сиздер болсо кол сунуп биз менен бирге болуп туруңуздар. Аллах баарыңардан ыраазы болгон болсун. Урматтуу кыргыз элим, мен Досиева Чынар Асанбековна, Жунусбаев Марат Абазбековичтин келинчеги болом. Биз турмуш курганыбызга 15 жыл болду. Ортодо 3 балабыз бар. Ушул жолдошум кокустан ушул оор менен ооруп калды.
ошого кичине болсо да жардам берип коюшуңуздарды суранам. Ушул жолдошум эртерээк айыгып, ушул биздин пешенебизде бар болсун. Баарыңыздардан суранам, жардам берип коюшуңуздарды. Анан бизге жардам берген, бизге кол сунган адамдарга бардыгына ыраазычылык билдирем. Урматтуу кыргыз эли, мен силерге кайрылуумдун себеби ушу биздин жээнибиз, ушу Марат жаш кезинен биздин кичинекей кезинен биздин көз алдыбызда чоңоюп, ушу элпек жакшы бала эле, тагдырдын сыноосу экен монтип, оор сыноого кабылып, боор оорусуна чалдыгып, боорун алмаштырууга муктаж болуп отурат. Үй бүлөсүндө мондой чыракта 3 баласы бар. Келинчеги дагы ушу боор оору менен жабыркап ооруп келет. Артында ата энесинин дагы бир топ жыл болуп калды, көзү өтүп кеткен. Ошон үчүн операциянын баасы өтө кымбат болгондугунун себебинен мен сиздерге кайрылуу жасоого муктаж болуп турам. Колуңуздан келген соопчулук кылам деген элим жардам кылып коюңуздар. Аз көп түкүрсө көл болот дегендей, азырактан болсо да чогулуп ушул муктаждыгын чечип берүүгө себепчи болуп коюңуздар. Бардык тагдыр Аллахтан. Аллах таалам сиздерге дагы күч кубат берип, жакшылыктарды берүүнү насип кылсын. Ушул балабыз дагы операциядан эсен аман чыгып, элдин керегине жараган жигиттерден болуп, соопчулук, кайрымдуулук кылууга насип этсин. Сиздерден ошол кайрымдуулук күтөбүз.